Шайырбек Ташиев. Бул ысым коомчулукка 2022-жылда тагыраагы парламенттик шайлоо учурунда ооз калына баштаган. Анткени дал ушул учурда УКМКнын төрагасы болуп, анын агасы Камчыбек Ташиев дайындалса, бир тууган энеси Жалал-Абад округунан депутат болуп шайланып келген. Ошол маалда эки бир тууган бир учурда бийликте болушу канчалык туура деген суроо коомчулукта кызуу талкууга алынган. Агаңыз менен сүйлөштүңүз, Камчыбек Ташиевич менен? Ооба. Ал сиз менен макулдаштым, кетет дедиле го? Мен аны тегиштабыз. Дагы деле Агасы менен депутаттык мандатын тапшыруу боюнча эмнени сүйлөшүп, кандай чечим кылганы Шайырбек Ташиевдин депутаттык креслодо эле отурууну кабыл алганынан белгилүү болгон. Көңүлдөрдөн ушундай жогорку кызматта турганын кандай комментарий айтып коесуз? Аны биз эл шайлады, элге таразага коюлдук, эл шайлады, шайланып келдик. Кудай буйрса элге кызмат кылабыз. Моралдык жагы кандай деп баалайсыз? Моралдык туугандары жогорку кызматта отурат дегендей. Туугандар отурат, анан кийин башка дегендерди эми аны моралдык жагын өзүңөр талдап аласыздар. Ошентип ал 5 жыл бою депутат болуп отурду. Бул убакыт аралыгында анын депутаттык доору конкреттүү мыйзам демилгелери же мамлекеттик кызматтагы өзгөчө жетишкендиктери менен эмес, көбүнчө коомдук талкуулар жана иликтөөлөрдүн фонунда эсте калды. Казино боюнча бул мамлекетибизге жанагы толтурат, ким казынабызды толтурат деп туруп эле ушундай жаман нерселерди ачканыбыз бул туура эмес. Мен буга каршымын. Депутат кезинде Шайырбек Ташиев өлкөдө казинолордун ачылышына караманча каршы чыгып, жалындуу, ишенимдүү сөздөрдү айтып чыккан эле. Муну менен упай топтогонду көздөгөнбү ким билсин. Көбү забай мактаган кыз тойдо тырпеттирет болуп, өзү казино ойноп жаткан видеосу тарап, элдин оозун ачырган. Депутат болуп туруп кумар оюнун ойноп отурган Шайырбек Ташиевди коом кызуу талкууга алган. Башка мамлекетке барып казино ойноп, андан 1 миллион 300 миң доллар уттуруп жибергени элди нес кылган. Биринчиден, мынча миллиондор кайдан деген суроо коомчулукту кызыктырса, экинчиси депутат жөн гана жеке адам эмес, ал элдин ишенимин алып, мыйзам чыгаруу бийлигинде отурган жооптуу адамдын бул кылыгы элдин кыжырын кайнаткан. Анткени менен Шайырбек Ташиев миллионерден да көп миллиарддык байлыгы бар экени анын декларациясында көрсөтүлгөн. Ал документте кыймылдуу мүлкү бар экенин, анын наркы 12,6 миллиард сом, доллар менен 138 миллион экенин көрсөткөн. Бирок активдин булагы көрсөтүлгөн эмес. Шайырбек Ташиевдин миллиарддык мүлкү кандай негизде пайда болгону белгисиз. Декларацияда кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалымат кездешпейт. Ал эми юстиция министрлигинин сайтынан анын же жакын туугандарынын кайсы бир компанияда үлүштөрү бар жогу көрсөтүлгөн эмес. Эң кызыгы 12,6 миллиарддык мүлкү тууралуу депутаттын 2023-жылдагы декларациясында маалымат берилген эмес. Ал эми расмий жылдык кирешеси 2,5 миллион сом деп жазылып, бир турак жайы бар экени гана белгиленген. Ушундай айырмачылыктар ири көлөмдөгү мүлк кандай негизде топтолгон жана декларациядагы маалыматтар эмнеге ар башка жылдарда өзгөрүп турат деген суроолорду туудурат. Баса, кыстыра кетели. Шайырбек Ташиевдин эмгек жолуна токтолсок, анда анын 90% мамлекеттик кызматта өткөн. Тагыраагы 2000-2015 жылдар аралыгында Жалал-Абад мамлекеттик университетинде, Бишкек шаарынын Октябрь администрациясында, монополияга каршы мамлекеттик агенттигинде адис кызматында иштесе, 2013 жылы Жалал-Абадтагы бажы кызматында эмгектене баштаган. 2015 жылы Жалал-Абадта мунайды кайра иштетүүчү ишканасында жетекчи болгон. Кийин Жалал-Абад шаардык кеңешинде, жогорку кеңеште депутат кызматын аркалады. Мындайча айтканда, Шайырбек Ташиев миллиардтарды топтой турган кызматтарда болгон эмес. Мындан улам суроо жаралат. Ири көлөмдөгү мүлктү кантип топтогон? Байлык топтоп миллиардерлерге айланган дагы бир Ташиев бар. Ал Таймураз. 32 жаштагы Камчыбек Ташиевдин баласынын жашоосу акыркы 4-5 жылда болуп көрбөгөндө өзгөргөн.
тагыраагы мурда жаштык шаңга берилген, көңүл ачуучу жайларда көп көрүнгөн, колунан курал түшпөгөн жаш жигит катары мүнөздөлсө, соңку жылдары ал ири бизнес активдерге байланышкан, мүмкүнчүлүгү кеңейген фигура катары өзүн көрсөтүп келүүдө. Байлык, таасир жана коомдук статус жагынан айрым атка минерлерден да ашып түшкөнү тууралуу пикирлер айтылып келет. Анын чындыгы бар. Себеби Таймураз Ташиев атасы Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагасы болгондон соң дароо Томас и Ко аттуу мотор майларын саткан компаниянын директорунун орун басары 2020 жылдын ноябрь айынан бери башка күйүүчү майларды, майлоочу майларды жана техникалык майларды дүң соода кылуу менен алектенген Мока Групп ЖЧКсынын негиздөөчүсү болуп эсептелет. Өзү шаардык кеңештин депутаты болуп турган кезде да кафе жетекчиси экенин да билдирген. Анда сүйлөгөн сөзү, жест мимикасына көз салыңыз. Сизде дагы не керек болуп турчу? Биринчи вопрос. Не керек? Таймураз Ташиев байма-бай үй белек кылып жүргөнүн көрүп калабыз. 600дөн ашык кишиге укмуштуудай той өткөрүп бергени да бар. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, аман болуңуздар. Үй берип, той уюштуруу Таймураздын канына сиңип калган көрүнөт. Жакында эле Манас Ниязов уюштурган аламан улакка Таймураз Ташиев өлкөдөгү эң маанилүү аткаминер, же болбосо орусча айтмакчы принц келгендей эле түр калтырган. Ал улакка тик учак менен келип, андан ары жогорку даражалуу адамдардай кортеж, охранниктердин коштоосунда жүргөнүн байкоого болот. Таймураз Камчыбековичтен дагы Манас балуанга 100 000 сом сорун келди. Өмүрүң берсин Таймураз. Аламан улакка катышкан Таймураз албетте кур барган эмес. Улакчыларга болгон байлыгын чачып, улам 100 000 деген акчасын сапырып жатты. Таймураз Камчыбековичтин атынан 100 000 сом. Эсиңиздерде болсо, убагында Таймураздын энеси Темирлан Ташиев дөңгөлөк уурдап кармалган болчу. Ташиев Тимурлан Камчыбекович. За что задержан? За подозрение в ворованных колес. Эми суроо туулат. Убагында мынча байлыгы жок эле күн кечирген Шайырбек менен Таймураз Ташиевтер мынча байлыкты кайдан топтошту? Расмий кирешелер, бизнес ишмердүүлүк жана декларацияда көрсөтүлбөгөн маалыматтар бул көлөмдөгү байлыкка канчалык деңгээлде шайкеш келет? Ийгиликтүү бизнес долбоорлордун, инвестициялардын жана башка мыйзамдуу киреше булактарынын так тизмеси барбы? Эгер бар болсо, ал коомчулукка ачык жарыяланабы?